1986 жылы 26 апрелде караган түнү Украинада Чернобыль атомдук электр станциясы жарылып, бул окуя Чернобыль апаты деген ат менен тарыхта калган. Жалпы жонунан 200 миңден ашуун адам каза тапкан деген маалыматтар бар. Мындан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун расмий маалыматындай 50 киши авария кесепетинде каза тапкан делинет. Буга биздин дагы мекендештерибиз ошол учурда Украинада кызмат өтөп жаткан, аскердик мөөнөтүн өтөп жаткан кыргызстандыктар дагы катышкан. Алардын саны ошол учурда эле 4000ге чукул болгон делинет. Бүгүнкү күндө алардан 1000ге чамалаган гана жарандарыбыз калды. Бул Чернобыль апатына катышкан ардагерлерибиздин көпчүлүгү мурдануу оорусуна чалдыгып, бир катар чоң ден соолуктарынан айрылган жайы бар. Бүгүнкү күндө мамлекет буга дагы 1991-жылы атайын жарлыктын негизинде социалдык жактан жөлөк тагыраагы, мындай айтканда электр энергиясы, жол кире жана башка маселелердин баардыгын чечип берүү, мындан тышкары үй маселесине чечип берүү боюнча атайын мыйзам дагы токулган жайы бар дешет. Бирок анын бири дагы аткарылбай жаткандыгын Чернобыль ардагерлери бүгүн биздин студиябызда айтып беребиз деп турат. Студиябыздын коногу Жаналы Солтоев агабыз жана Света Дүйшеева, Дүйшеналиева эжебиз, кечиресиз. Студиянын коноктору, эң эле алгачкы суроо сиздерге, Жанал ага. Ушу Чернобыль апатына барып, ал жакта өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди, аскердик милдетиңиздерди аткарып келгенден кийин бул жактагы бүгүнкү күнгө чейинки болгон мамиле жөнүндө, бүгүнкү күндөгү турмушуңуздар. Рахмат. Бүгүнкү күнгө чейин турмуштар биз эми 85-жылы армияга кетип, 86-жылы Чернобыль апаты болуп, бизди Белоруссиядан ошол жака алып кетти. 1,5 жыл ошол жакта болдук. Ортодо ооруп, больницага да жатып калдык. Анан көптөгөн балдар Кыргызстан боюнча көптөгөн балдар болду. Жап-жаш балдар 18 жашта болуп, мынакей азыр кандай болуп калдык. Биз келгенде 91-жылы закон чыкканда бүт каралган закондо бул жол кире боюнча, электр энергиясы боюнча, медикамент боюнча, санатория боюнча бир жылда бир жолу Союзга барып келгенге самолет менен, поезд менен азыр баардыгы алынып калды. Биз чын-чынына келгенде, эми айта бергенде, анын баарын айтканда эми түшүнгөндөр түшүнөт, бирок кыскасы айтканда бизди унутуп баратат. Мына былтыр 35 жылдык болду. Ар бир Чернобыльга 35 миңден. Вдовалар өлүп калган, күйөөлөрү кайтыш болуп кеткендерге дагы 35 миңден деди. Ал общий каралган жок. Былтыр эч ким бизге эч кандай сыйлык бере алган жок. Анан быйыл мына 26 апрелде дагы мэриядан барды, Миноборондан барды. Мен ошолорго кайрылып сурадым. Үй маселесин сурадым. Үй маселесинен дагы биздики аябай кыйын болуп атат. Ошону кандай кыларбыз деп университетте жана биз жогоруда айтып өтпөдүкпү, 91-жылы ушул маселелердин баардыгын каралган мыйзам токулгандыгы боюнчачы. Анан эмне себептен аткарылбай атат деп ойлойсуз? Сиздер каяка кайрылдыңыздар, кантип кайрылдыңыздар, эмне деген жооп болду деген? Биздин өзүбүздүн коом бар да, Союз журналы Кыргызстан деген, Сосоколов Кадыр деген. Ал ошо Бакиевдин учурунда иштеп келаткан, жакшы иштеген жок деп айта албайбыз, иштеген. Бирок адан кийин бул вообще бирөөнө да жооп бербейт, бирөөнө да айтпайт, кыдырбайт. Не деселе биз кыйратып турду. Анан айлык мен мээге чейин кайрылдым, тиги президентке чейин. Мурунку жанагы Сооронбай Жээнбековго кайрылган аякка да киргизбей койду. Эшигинин алдында жаттым площадьта. Үй маселеси жөнүндө айттым. Өзүм чолоңдоп больницадан чыгып, ошого да карабай, жөнүндө да айтсам эч ким принимать этпей койду. Анан кийин эле мен бир айга жетпей эле ал кеткенден кийин Садыр Нуркожоевичке кайрылдым. Ал жок экен, Новиков экен. Анан аппарат жетекчиси ошол жерде бирөөнө кайрылсам, кириңиз байка, сизге уруксат деди. Мен документтерин, закондордун бүттүн көтөрүп, алып кирдим ичине. Киргенде баардыгын көрдү. Президентский награданы көрдү да, беркелерди айтып, бул өтпөйт, мына президентский награда туруп, мынакей законуңуз бар экен деп бүттүн көрүп туруп, сизге 1,5 жылдын ичинде квартира берилиш керек. Эмне үчүн сиз мындай бар, жазыңыз деди. Жанында келинчегим бар болчу. Мен дагы көп бай чыдай албай, уже нервный болуп калып, анан келинчегим айтты, кемпирим, сен жаз деди,
катын бизге бер деди. Анан жазып катын тыштады кайрыга. Новиковдун убагында. Сиз жана президентский награданы кайсы жыл алдыңыз? Жана эмне? Президентский награданы ушу 90-90 жылы алдым го дейм, 90 жылы. Акаевдин учурунда алдым акыркы. Ошондо алгам. Пучка паркынан берген, өзү лично. Ошону көрсөтсөм, мынакей, сизге деди, закон негизинде деди, силерге деди, квартира бериш керек деди. Эмчи алгача квартира жок деди. Мен билбейм дедим, мен үйүнүм жетпей жатыр дедим, эмне айтарын билбейм дедим. Чыгып туруп, жазып туруп тыштадым, кеттим. Ошондон үйдө жүрдүм. Жүргөндөн эле бир айдын ичинде кат келди. Свердловский районунун акимиятынан. Мэрия ошака жүрүп туруп алып мага келди. Эртеси мен мэрияга кайрылдым. Мэрияга кирдим, күттүм. Эртесин бардым. Принимать этти, өзүнүн сотрудниктерин чакырды. Аны мен түшүндүрүп айтсам, ошол жердеги Свердловский районундагы биринчи ташта отурган бир байк бар экен. Көрсөтөм, ой, чернобыльдер унутулган, силерге акча öğretпайыкпы? Эмне жетпейби ошо деп кайра. Кандай, канча сомдон деген? Жанагы компенсация төлөп отуруп атпайбы 7000ден. 7000ден компенсация берип атпайбы? Аны эмне силер дагы көмүр алам дейсиңер, анан кийин тиги буда. Анан аким жакшы экен. Анан акимат, тынч отур деп. Анан мен жиным айнып чыдай албадым. Урурештен ачык сөз. Кенчем кой деп анан кийин мен айттым. Сиз дедим, менин ордумда болуңуз. Мен сиздин иштеп аткан жериңизде мен иштейм, мен алган акчаны сен ал, сен алган акчаңды мен алам десем, унчукпай калды. Ошондон кийин мен амын сүйлөшө келбей калдым. Барсаң эле бөлөк мемеге буруп салат да, мемелер бар экен алигечечи мына Свердловский акимиатта. Биринчи ташта отурат ошол. Мен көрсөт десеңер да барып көрсөтүп берем. Керек болсо кирип да ошондой суроо айттым беле деп да керек болсо көзүнчө да айтып берем. Анан жанагы 1,5 жылдын ичинде үй алышыңыз керек экен деп тилемизип кетирген турбайбы сиздичи? Сүйүндүрүп кеттим менен барпалактап кетирген турбайбы? Жок ана, эмне болду? Жок, ошондой. Кайрылып көрүңүзбү? Кайра канады. Кайрылдым мына 26-сында мэриядан Новиков кетти, ошондон ары 10 000 болду. Новиков кетти, адан кийин да барып жүрдүм. Мэрияга бардым. Кирдим, мэрияга кирсем айтат, ой, силер очередте болосуңар, очередке турасыңар деп койду. Акимиятка жибербедик беле деп койду. Акимиятка барсак, сен 10 очередке тургузуп койдук деди. Анан мен тапшырган жерине барсам, мындай шкаф бар экен, чоң шкаф. Ошол жерде эле батпайт дела бар. Анан мен айттым, мына эмне? Ушул убакка чейин турабы, мен күтөмүн десем, байкем очередиңиз келе элек деп койду. Мен айттым, болуп дедим. Болду деп туруп кетип калдым. Сөзгө алып. Жанагы ошо Новиковго кайрылганда 1,5 жылдын ичинде сиз мыйзам түрүндө ошо үй алышыңыз керек экен деп сүйүндүрүп кетирген турбайбы? Мындай айтып тилемизбичи. Анан жоогуна деп сурадыңызбы? Андан кийин Жоо сурагандан кийин ал кетип калды, бөлөгү туруп калды. Анан мен кайрылып көрүңүзбү андан кийин? Андан кийин кайрылган жокмун, ошо кетип калгандан кийин кайрылган жокмун. Болгону мага айтты, мэрияга барасыңар, акимиаттан түшүнүп берет депчи. Акимиятка да мен документтердин баарын өткүздүм. Өкмөт тарапка да өткүзгөм, акимге да өткүздүм. Бүт. Акыркы жолу кайча кайрылдыңыз? Акыркы жолу мына 26-сына мэрияга кайрылдым. 26-апрелде мэриядан вице мэр бар экен, жана орус айылынын атын билбейт экен. Ошо как раз тергөө алганда мен кайрылдым. Мына квартирада турам. Мынакей уже жай келип калды, чыктып атыр. Мен каяка барам? Мен ответим канаки. Мага квартира берилсе, мен каяка барам? Мен көчөгө жатайын. Бүгүн эмне иш кыласыз? Бул мындай азыркы тапта. Менби? Мен азыркы тарапта өзүм өтүп атырмын, охранник болуп, сторож болуп иштеп атам. Башка жумуштарга мындай? Башка жумуштарга болбойт экен. Ден соолук начар. Күнүн ызыгына жүрө албайбыз. Мына көбүнчө Чернобыльчылар күнүн ызыгына, катуу ызыкта жүрө албайт. Бул лучевая болезнь деп коет экен. Күнүн нуру менен эсип өтүп кетсе, кулап калышы да мүмкүн экен. Көбү азыр үйүндө жатат. Мына бүгүн чакырган экенсиздер, рахмат, бирок көбү келе албай калды. Бүт оорукчан болуп, кээбилер үйүндө жатат, дары-дармеги жок. Алычактан келгенде алар же келе албайт. Ушундай акыбал аябай кыйын болуп атат. Анын үстүнө да бул 26-сында меткенде айтты, бул дүйнө жүзү боюнча мировой масштабтан да эң күчтүү бул Чернобыль кырсыгы жаман депчи. Көп ооруйт деп. Ошон үчүн мен ойлойм да, эмне үчүн биздеги маалыматтар тактоо иретинде да Украина буга чейин 29 миллион Чернобыль ардагерлери үчүн бөлдү деген маалымат чынбы? Бул чын. Буну өзүбүздүн президент бул Кайсы учурда бөлдү эле бул? Бул ушу Бакиевдин учуруна бөлүнгөн деп Кадыр өзү айтты. Мына Сасыкулов Кадыр деген. Силерге квартира салынып атат. Тоңгушта.
ошого жумшадык, анан кийин мынау эстелик памятникке да жумшадык депчи. Аны мен мына 26-сында уктум. Кече жакын. Мына кече жакын эле уктум. Ошол жерде жанагы өздөрүнүн представительдери бар. Алар да бүгүн чакырган, Бардянан деген, жанагы Кыдырбек дегендер. Ошо Бакиевдин учурунда бөлүнгөн акчаны эми угутасыңарбы? Биз эми угутабыз ошону. Мага бул айткан. Кана деп сурап койдум. Сурадык, ул чыкпайт, ответ жок. Бирде косура форум өткүзүш керек Чолпон атага дейт. Мен айттым, мен форумду токтот дедим мен биринчи. Былтыр бизге 35 000 акча берет деп. Ал кимдин шотуна түшүп турат акча? Ошо шотту бу дагы айтпайт. Бул ошончун келбей жатат да, балдарга жолукпай жатыр. 26-сында да келбей койду. Балдардын эмнеге айтат анда 29 миллион ошол кезде бөлүнгөн деп? Билбейм, ошону өзү билет да. Бунун дагы бир жагы мен териштирип келсем, бул бир бухгалтер бар экен. Фамилиясын унутуп койдум, менде бүт документте жазылуу тиякта. Аны эмесе мен кадыр ызлант этсем да албайт. Кадыр келчи, экөөбүз отуралы бетме бет. Мага айтчы ошону. Телевиденияга чык, эмне себептен кандай, анан кийин сүйлөшөлү десек да келбей койду мынакей. Түшүнүктүү. Бул уже түшүнүктүү болуп калды. Бул боюнча кийинки эфирлерге сиздерге жооп алып бергенге аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Света айым, айтсаңыз, сиздин жолдошуңуз дагы ушул Чернобыль апатынын ардагери болуп эсептелет экен бүгүнкү күндө. Сиздерде турмуш акыбал кандай? Бизде турмуш акыбал начар. Жолдошум 3-группанын инвалиди, өзү давлениясы жогору, күнгө чыкса оготер жогорулайт. Кыскасы ушундай да, ал эптеп үй бүлөнү багыш үчүн ден соолугуна карабай иштеп жүрөт. Шаарда автобус айдайт. Биз өзүбүз квартирада жүрөбүз 20 жылдан бери, Бишкекке келгенибизге 20 жыл болду. Мен жүрөгүмөн операция болуп, мен иштебей калгам, мен өзүм мугалим болчумун. Азыр иштебейм, үйдө отурам, 2-группанын инвалидимин. Ошо, анан 4 балабыз бар. Ошо мен квартирада сүйрөп 20 жылдан бери жүрөбүз. Жашоо начар. Кайрылып көрдүңүзбү ошол 91-жылы чыккан? Биз кайрылбаган жерибиз калган жок. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Кат жаздык, президентке да жаздык, мэрияга жаздык, баарын эле алып кабыл алып калат тияктан. Жетпейт. Жооп жок, жетпейт. Ошентип эле келип атабыз. Кыйналып эле. Кыйналган жашоо. Эптеп таң атса эле сүйүнүп калабыз, тирүү экенбиз. Ошо силер кат жазып атасыздар. Анан эми ошончо убаракерчилик болуп аткандан кийин алар жооп бербей атса, биз тийиштүү органдарга бир айрым көрүнөрбү? Эми баары жооп болуш керек да. Силер Кыргызстандын улам эле бир президент алмашып, улам эле бир президент, премьер-министрлер бар алмашып атып, кимисине барарыбызды билбейбиз. Бирөөнө кайрылсаң эле ал которулуп кетет, бат эле. Президентке кайрылсаң эле ал деле которулуп кетет. Кыскасы ушундай да. Так жок, так жооп жок эч кимисинен. Анан эми Бореки Садыр Жапаровго кайрыла албай жатабыз. Биз действительно Үнүбүз жетпей жатыр да. Үнүбүз жетпейт да, кыскасы чоңдорго. Биз тырмалаңдап эле. Садыр Нуркожоевке акыркы жолу качан кайрылат? Кайрылган жокмун мен ошол майдан. Барсаң эле. Биз деле кайрылган жокпуз. Келгенине 1 жыл эле болду го. Анан кайрыла элекпиз дейм азыр. Пока келер менен эле биз жулунуп бара калганда деле туура эмес болуп калат деп элечи. Эми биз баягы көнүп эле калдык го. 20 жылдан бери квартира. Новиков бар кезинде кайрылды. Новиков кайякта кезин мен билбейм. Ал тиге Москвага кетип калды. Тиге удет аны эми каяктан табабыз? Биз өзү сорго жүрсөк, кимибизге кайрыларыбызды билбесек, барсаң эле деп коет, кетирет. Мына ал үйгө Садыр Нуркожоевдун иштеген жерине барып киргенде бүт таанып калды мени. Жанагы ошол жерде казыр жаш бала отурат. Ошого указание ошого берген. Давай мына баланыкын бүтүргүлө деп. А бала айрдан кетип калыптыр, жана приемныйдан. Экинчи ташка чоңоюп кетиптир. Аты Бекболот деди, ушундай бала экен. А барсаң эле киргизбейт, милициялар көрөт, байке эмне болду, бүтпөй жатты. Бүтпөй жатты. Эмне кылайын, кимге кайрылайын десем, мен байке билбейбиз, биз дагы деп. Алар да күзөтчүлөр менен сүйлөшүп эле кетет экенсиңер кыскасы. Анан эмне кылат, ишине киришпесе, же приемныйга барсаң эле кыздар отурат. Приемныйда арызыбыз калат, ошо ойдон арызыбыз жетпей калат ошо. Ошо приемный деле калат окшойт. Приемныйдан вообще принимать этилипти, чынын эле айтсакчы. Эми ошо азыр экөөңүздөрдүн тең айтканыңыздардан уламчы, такыр эле үмүт үзүлүп барат. Үмүтүбүз үзүлүп эле калды. Үмүт үзүлүп баратыр. Бирок мен кандай десем эми уже мет албаганда биздечи мындайча айтканда Черновчулар аябай үмүт үзүлүп калды. Мына менин эле 2 балам менен болгон жапжаш балдар кайтыш болуп кетти. Айылда балдар да кайтыш болот. Мына көлдө балдар да жатыр. Кыргызстан бүттүк жерде мен армияда болгон балдар көп эле кайтыш болуп кетти да, жаш балдардычы. Ата-энелери, аялдар, бала чакалар ыйлактап калды. Мына Бишкектен дагы таластан которуп келип, Бишкектен дагы бирөө жүргөн экен, бир Черновосум.
ал кайтыш болуп кетип, алдын кызы инвалидтер өлүп, а менен канча жолу биз бардык. Ал Кочкоров дегенге бардык, сол министерствого. Ал дагы немеге чейин бардык, жанагы Астафа коомуна жаздык, документ түздү, өткүздүк. Манас аэропортуна там салып атыр, ошактан беребиз деди. Жок эчтеке. Аны мынакей жакын деле Аскар деген ошо коомду мөткөн жетектеген Аскар деген бала бизде ошо инвалидтерди мөтүп, документке чейин мөтүп, телевиденияга чейин чыгарды эле. Аныкыда ада айтат, журналисттер көрүн бардыгын өрүп жетпей жатыр. Кудай бурса Садыр Нуркожоевичке дагы жеткизем мен. Аракет кылам, мага ушундай эле келип атыр дейт. Мен түшүнбөй койдум. Эми бир маселеде жанагы 29 миллион боюнчачы 28. 28. Эгер бөлүнгөн болсо, ошол чын болсо, бир тийиштүү органдарга кайрылып, ошону текшерип берүү боюнча бир кайрылып көрдүңүз? Жок, ага кайрылган жокпуз. Мен мындай чынын айтканда, мен уктум. Бунун атасы, чоң аталары, булар түйүнөн баштап чоң болуп иштеген экен да. Чоң болуп иштеген. Бул ошого таянып жүргөн экен. Бул өзү мага айткан. Жора 28 миллион акча Украинадан которулган. Черновчурга Кудай буйруса этажный там алып атабыз, салдырып атабыз. Ошол жерден оперебиз деп туруп мени таластан бияка которуткан. Канча убакыт болду? 2019-тан бери да, 2019-тан бери метти да, а менен бөлөктөр да бар аны. А кадыр ошону айтып алып мага, мени Востокбетке бир чакырды. Кел деди, бардым. Барсам чыкты. Анан кийин мен айттым, неге чакырдың дедим. Десем унчукпайт. Сен баягы балдардын акчасын бербейсиңби? 35 миңден которулду аласыңар дедиң, унчукпайсың. Форум дейсиң. Сен эси 35 миңди бүт черновчуларга берсең. Ал 35 миң сом ал бөлөк маселе. Ага кое тур. 28 миллион жана. 28 миллионду айтсак эле унчукпайт. Ал ошону жеп койгонбу, жеп эмне кылганын биз түшүнбөйбүз да. 35 миң сомдон ар бир Чернобыльдын ардагерине бөлүнгөн акчаны мамлекет бөлөп атабы? Ошо мамлекетке демеге Акылбек Жапаровго кол коюп, Акылбек Жапаров финанс министр. Ал кече жакында болгон. Акылбек Жапаров финанс министр болуп турганда кол койгон деди. Мына аласыңар деди. Былтыр 2026 апрелде. Анан кийин ал резкий премьер-министр болуп кетпөдү. Анан биз айттык, мына премьер-министр болуптур. Эми кандай болот десек, ал эми премьер-министр болду. Кайра жашыш керек да деп койду. Ответ жок, эч кандай ответ жок. Алган албаганын билбейсиңер. Билбейбиз, эч ким. Серьезный отношение жазган киши жок. Эч ким билбейт. Мына мен ошон үчүн кече мурданы айттым, келчи, телевиденияга чык, балдарга объяснять этип, айт, сен түшүндүр. Көбү ошо акча деп туруп канчасы кайтыш болуп кетти. Ооруп атат. Десем, деди, жок, мынакей. Айтпай койсоң бир жана анычы. Айттым, келчи бияка, кел, телевиденияга кел, чакырып атат. Бүгүн да айттыңыз. Бүгүн да айттым, звонок этип, албайт, мына телефонунда туруп. Ошо звонок жок, албайт, өчүрүп салат. Анан ойлойт да адам баласы, эмнеге албайт? Же айтпайбы ачык жообун деп. Бул өзүнчө иш кылып жүрөбү. Данал ага, азыр эфирдин жыйынтыктоочу мүнөттөрүндө баягы Чернобыльдагы болгон окуялар боюнча жана кыргыз аскерлери көбүнчө эмне кызматтар өтөгөн болду, бир аз эскерүү үчүн. Эми айтканда эмне 85-жылы өзүм ушу окуу жайды спорт интернатта бүттүм. Аламидин бирде Барашылоодо. Анан ошол жерден күзгүгө отправка берди, ошо менен Таластан 18, Көлдөн 30 бала. Бардыгыбыз бир частта служить эттик Беларусияда, 32-14 дивизияда, Анатолий Куликов деген. Ошол жерде служить этип жүргөндөн кийин декабрда присяга алгандан кийин эле кандайдыр бир 6 айдан кийин эле Чернобыль жарылды. А Белоруссия менен Гомельская область менен Славичи, Киевский границада. Ошол границадан электр энергия атомный электростанцияга чейин 30 километр. Барганда эле биз жаңы барганда эле эң биринчи бардык. Анда да Союздун абагында только средний азиатскилерди жиберди да. Аяка негизи 30 жашка толуп, 3 баласы болгондо алчу экен закон негизинде. А бизди 18 жашыбыз ошол жака алып кетти. Анан биз баргандан ойлодук, эмне үчүн орустар барбайт да только средний азиатскилерди алып кетти. Анан кийин мен арден сураштырып, командирлер менен сураштыргам айтат. Силерде дейт Средний Азияда дейт уран бар дейт. Силер дейт оорубайсыңар дейт. Силердин организмиңер чувствительный деди да. Мен мына ушул сөз Сен өлбөйсүң деген мамиле болупту. Да. Анан айлап анан баягы бир жагынан ойлодук баягы биздин убакта деттер деп койчу да, биз ошолордон качтык да, эми келтек жабылып ошактар болуп деп. Анан кийин ошол жерде жүрдүк, барганда эле бизди полный күн ызык.
АЗК менен жүрдүк. Полный протогаз, полный боевой АЗК менен. Келдик, үйлөрдү, айылдарды кыдырып, жатып калган кемпир болобу, баталбай калган кемпир болобу, ууланып калган болобу, ошолорду насылкага салып, алып чыгып ташыдык. Анан кийин жана партизандар деген баргандан кийин ошолор машина менен кошо алып барды, билбейбиз каяка барды. Ошондон кийин бүттүн тазалагандан кийин ошол жерде бир район, Брагинский районунда болуп калбай, ошол жерде жанагы железнодорожный станциясы бар экен, ошол жерде брустарды майга салып анан кругом Чернобыльдардын немесин курчап чыктык. Колючая проволока. Первое ограждение, второе ограждение, третье ограждение деп. Анан ошону кругом кайтардык. 1,5 жыл. Эми бир приказ чыкканча. Язов менен кеткен, Соколов менен келдик. Ал убакта Язов министр обороны турган, биз армияга кеткенде Москвага бир самолет конуп, ошону уволить этилип кеткен, аны указ менен уволить этилген президентибиз. Эме. Анан кийин Соколов болду, анан ошол менен ошол келдик. Келерде балдардын баары кетип калды. Мен келгенден кийин эле госпиталга жатып калдым, эс учум жоготуп. Анан келсем балдар жок экен, анан кийин бир бала калган экен, ошону метанын командир биз ошо менен мени жиберди бияка. Анан бияка келгенден кийин азап, кыйноо, укмуш жамандарды көрдүм. Өзүм военный болуп иштедим. Акаевдин учурунда памбаштана мен анан ишке кирише баштадым да. Акыйкат жок турбай, акыйкат биякта турбай деп. Анан ошентип жүргөндөн кийин Наумов деген болчу, адагы канча деген акчаны жеп коюп качып кеткен Москвага, Акаевдин учурунда. Анан кийин Жалал Абадтан Үмөталиев, Жаныбек Асанбекович деген болгон, бывший министр обороны. Чернобылда болгон экен, эмчи министрде болуп иштеп жүрдү. Анан ошолор кат жазды, бүткүл областтагы председательдер чогулалы, бир ком ачалы деп. Анан келген, анан ошо менен ошо менен ком ачтык да. Анан ошо менен мен Эми колдун пайдасы кандай тийип атат? Колдун пайдасы, ал да кайтыш болуп кетпеди. Ада кайтыш болуп кетти. Эсе ал болгону мындай иш болмогон эмес да. Ал кайтыш болуп кетти. Ал кайтыш болуп кеткенден кийин бу Кадыр деген мен тааныбайт экенмин, кимден укту билбейм, мага звонить этти. Ушундай мен ушундай болгон жатырмын. Мени поддерживать эткиле, тигине мындай кылгыла деп. Анан баягы башында иштейт экен, бөлөк иштесе кимден буну поддержка кылдык, бүттү боюнча. Иштеп жүрдү, анан акырында эле ушу Бакиевден кийин эле ушу туура эмес жакка кетип алды. Мындай иштеп жүрдү деп айтып атпайсызбы? Иштеп жүрдү. Эмне иш кылат? Булбу? Бул кум помощьты таркатыш керек. Жана бизге бере турган жана закон негизинде закондорду ошого кошумча депутаттарга же президентке жеткизип, ошо закон чыгартыш керек да. Анан кийин мына дары-дармекке бүт республика боюнча госпиталга келип жатыш керек эле. Бизди национальный госпиталга жаткызып атат. Ошонун проблемасын чечип, ушул жөнүндө жардам бериш керек. Ал силер бейтапканага, сиздер бейтапканага барганда эмне деп жооп беришет? Место жок дейт. Место. Мейли, ал түшүнүктүү ал жагы. Бирок ошо тааныйбы ошо мындай Чернобыль ардагер экен деген кабыл алышабы? Жок, атайын эмес бар да. Врач бар да, чернобыльцтерди ошол киши кабыл алат, Айса Абдуллаевначы. Ал дагы учет менен эметет да. Сен баланча числода кел, место жок. Сен баланча числода кел, место жок. Баланча числого коюп коет да. Бир айдан кийин барып жатасың да. Ага звонтет, ага барганда да звонт этишиң керек. Айса Абдуллаевна, мен эмне болду? Мен барайынбы деп. Сразу жаткырбайт да. Орун жок. Кыскасы ушундай. Когус ооруп, катуу ооруп жатып калсаң дагы Жаталбайсың. место жок деп коет да. Пенсия боюнча кандай? Пенсия боюнча 5000. Анан айлыгыбыз ошо бир кишинин айлыгы менен квартплата деген бар. Ичкен тамак аш, кийим деген жетпейт ошого. Эптеген эле жашоо бизге деле. Пенсия кошулуп атабы? Кошулабы? Мисалы Жок, башында мындай болчу да, жаңы келген жылдары менин жолдошум 29 жашында мени алгандан кийин кетти да, боюмдар кезикте. Анан аякта машина айдап иштеди. Бул киши айткандай ар кайсы эмелер ташыды го, билбейм. Анан келгенден баштап ал кезекте мындай болчу. Пенсияны алчубуз, пенсияны бир 2 жылдан эметти го. Пенсия албай эле иштечи жаңы келгенде. Анан жанагындай май берип турчу, гум помощтор берип турчу. Кротко жиберип турчу. Ушундай болчу. Анан кийин эле канча жылдардан кийин билбейм, анын баарын тең чогултуп туруп эле пенсия кылып койду 7000. 7000 компенсация кылып эле берет да. Кротко ошонун ичинен барасың, ошонун ичинен дары аласың. Ошонун ичинен больницада жатасың, кыскасы. Жанагы баары. Ошого көмүр аласың, ооба, ошого дары аласың, ошого
курортко барып эс алып келесиз, ошо да 7000 сом берет ай сайын. Анан Кайсы курортко курортко барбай барасыз? калганбыз, Голубой скулга эле, же болбосо бул эмеге, Санатор Бул законда Сыгатага, же болбосо Голубой скул экөөнү эле. эме басыңыздар бекер жүрсө жок дейм. Ооба. закон негизинде мындайда каалаган курорттуң барасың. Бир жылда бир жолу. Канча? 5 күн. 5 күн. Анын ичинде бүттү бар. Барасың, лечение аласың, бүт бекер. Анан Ал закон негизинде. закон негизинде Чынындачы? барганыңда, келгениң, жол киреңдагы, жатаканаңдагы бүт тамак аш, лечение, курс лечение бүт бекер. Закондун негизинде. Закон негизинде. А бирок андай эмес. Азыр Бирок деген нерсе бар. бирок деген ошону алып салды да бизге ай сайын бүттүн кошуп туруп эле, мынтип оптом жанагы оптом кылып туруп эле 7000 кылып койду да. Эми мына ушул жерден бир так эле суроо, жыйынтыктоочу иретиндеги суроо. Мыйзамдын деп атабыз, мыйзам бардыгыбыз мыйзамдын астында бирдей болушубуз керек. Ооба да. Мыйзам менен аткарылышы керек ар бир нерсе. Мыйзамдын үстөмөндүүлүгү гана болушу керек. Бирок мыйзамда бардыгы ушунун баары жанагы сиздер айткандын баары көрсөтүлүп турса, эмне себептен ошонун баардыгын 7000 сомдун ичине камтып атышат? Бул эмне токтом мененби, же анын үстүнө мыйзам мененби? Эмне негизинде деп түшүнүш? Буну эми биз түшүнбөйт экенбиз. Аны создуштан Сиз сураш кызык керек. көрдүңүздөр белем ушул суроого? Кызыккан жокпуз. Мен акыркы жолу Жок, азыр жашоо деген кандай болуп атат? Улам эле президент алмашып Жок, а бул эле, стабильность жок. Кечиресиз, буга президенттен башканын тиешеси жок. Болгону ошол мыйзамда каралган нерсенин баардыгын 7000 сомдун ичине камтып коюш үчүн эмне шылтоо дейт? Бир токтом же бир мыйзам кагаз көрсөтүп туруп, мынакей мына баягы мыйзамдын негизи мыйзам 91-жылы бекитилген. Мыйзамыңар ушул токтом дейбизби же мыйзам дейбизби жаңыртылган парламент тарабынан көрсөтүп туруп, мына 7000 сомго камтылды деп бир түшүндүрмө беришти белем? Эчтеге берген жок. Түшүндүрмө бере турган ким бар азыр? 7000 сом ошо бир канча жыл калды ошо? 2000 жылдардан го дейм. Тагырага буга өзүңүздөр деле кызык көрбөпсүздөр да. Жок, кызыкканда барып чече турган киши жок да барганда бул вопросту. Значит, жогорку Мындайда жактан соцфондко барсаң дагы кайерге барба бир сөздүн башын айтып коет да болду, бүттү да. Анан биз Кагаз алып келип, кат алып өзүбүз да мына башыбызда унутчак болуп калдык да, мындай айткандачы, чын эле айтканда. окшамыз баарыбыз тең. Мен память начыргам, например, мен экинчи курста. Тагырага өзүңүздөрдүн укугуңуздар жөнүндө күрөшүүдөн чарчапсыңар. Чарчадык, чарчасак да эмне кылабыз мына? Мына жанагы вице-мэр айтты. Мен ага айттым, черновикчиларга жардам бергилечи дедик. Россиянын посольствосу келгенден ага айтсак, я ничего не знаю, короче, обращайтесь к своему президенту деди. Жана Сасыкулов Кадыргачы. Ал болсо бизден качып жооп бербей жатты. Азыр ошо болгондо ошо конкретно айтат эле, анан мен ага ошону айтат элем да. Мен азыр оюм мен мына 2-3 күндүн ичинде мына квартираны бошоттуп атат. Мына өткөндө сиздер неткенде мен телевидениядан чыгып да сүйлөдүм. Адам бери мынакей угуп атат. Эч кандай движение жок акметтер, ачык эле сөз да. Тааныштарына өөрүп атат. Мындай эле айткандачы. Берип атат да. Эмне үчүн мен кантип? Кантип мынакей Манас аэропортундагы менин жеримде Аскат деген бала бар, мына колумда иштеткен Марипа Мукамбетовна деген бир аял бар экен. Ошонун баарын документтерин баарын чогултуп туруп берген. Телевиденияга чыккыза келбей койду. Булар өздөрүнчө барды, мен бара алган жокмун, ооруп калгам. Баргандан кийин айрым Астафа коомунан дагы, соц министерстводон бүттүгү келгенде бирөө да жооп бере албай коюптур. А бала күтүп атат азыр. Мен сенен азыр президентке жеткизсем бунун баарын, президентке жетпей жарым жолдан буруп салып атыр деп атат. Анан мен мындай да атам, мен ой мындай да ушу черновикчилардын көйгөйүн, ушу маселесин, ушу биздин президентибиз баардыгын эле кабыл кылып атпайбы? 10 адамдар кылып, кимдин кандай мөөзү бар, закондун негизинде мындай отургузуп, мындай өзүнүн сөзүн угуп мындай. Анан бизди мындай унутпай тургандай кылып, бизге ответ берип койсо деген мааниде болуп атат да. Мына 26-сы өтүп кетти, анда да эч ким келген жок. Черновикчилар унутулуп баратыр. Мына жакында эле 2 бала кайтып болуп кетти дагы. Аларды уккандан кийин биз өзүбүз калчылап калдык уже. Кимге кайрылабызды билбей, эмне биз түшүнүп эле көзүбүз өтүп кетеби, кечинде жатканда да уктай албайсың. Уже стресс болуп калдык да, чын эле айткандачы. Түшүнүктүү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, жогоруда биз сиздер менен Чернобыль апатынын ардагерлеринин маселесин күнгөй тескейинен укканга аракет кылдык жана сиздерге көрсөтүүгө аракет кылдык.
Бул жерде 28 миллион жөнүндө сөздөр болду жогоруда. Үй салуу болгон аракеттер жөнүндө болду. Андан тышкары баягы мыйзам түрүндө бекитилген жеңилдиктерди 7000 сомго камтып койгон жөнүндө дагы сөздөр болду. Мунун баардыгы тең эмне себептен, кандай жагдайда болгондугун биз сиздерге кийинки эфирлердеги тийиштүү тараптарды чакырып жооп алып бергенге аракет кылабыз. Жогоруда агаларыбыз, эжелерибиз айтып өткөндөй эле, ар бир эшикти каккылап, каттан кат көтөрүп, үмүттүү көздөр менен мындай жооп күтүп отуруп чарчап бүттүк деп жатышат. Мынчалык күтүү, үмүттөнүү качанга чейин уланат. Көрүп жатарбыз. Аман болуңуз.